Кыргызстан Варух анклавына коридор бербейт. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министри Жеңиш Разаков Азаттыктагы маегинде билдирген. Анын айтымында Тажикстан Варух анклавына коридор алууга аракет кылып келет. Бирок ага коридор бере албайбыз. Анткени ортодо Аксай деген айылыбыз бар, деп билдирди Жеңиш Разаков. Эгер Варухка коридор ачылса, Кыргызстан үчүн жаңы эксклавдын ачылышын шартташы мүмкүн экендигин вице-премьер-министр кошумчалады. Жеңиш Разаков чек арадагы чырлар дал ушул маселелердин айланасында дагы болуп жатат деген пикирин кошумчалаган. Тажикстанга караштуу Варух айылы Кыргызстандын аймагынын ичинде жайгашкан. Буга чейин дал ушул анклав чектеш аймакта бир нече жолу чек ара чатагы орун алган. Кечээ болжол менен кечки саат 7 чамасында Алматы облусунун Шамалган станциясында автобус менен поезд түзүшкөн. Анын кесепетинен автобустун айдоочусу каза тапты. Алматы облустук полиция департаменти дагы 3 адам, бир аял жана 2 бала ар түрдүү жаракаттары менен ооруканага жеткирилгендигин маалымдады. Автобуста 67 жүргүнчү бара жаткан. Полиция жол кыймылын же транспорттук каражатты колдонуу эрежесин бузуу боюнча сотко чейинки иликтөө иштерин баштады. Казакстан индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министрлиги автобустун айдоочусу сигналга карабай темир жолго чыгып кеткен. Натыйжада поезд автобусту сүзгөн деп билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасы аркылуу каза болгон айдоочунун үй бүлөсүнө көңүл айтты. Оштогу спорт комплекстин курулушунун 50% аяктады. Бул туурасында Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Ош шаарынын Манасата кичи аймагында курулуп жаткан спорт комплекстин курулушунун 50% аяктап калган. Шаардагы эң чоң спорт комплекстин курулушун Иран Ислам Республикасы каржылоодо. Спорт комплексте волейбол, баскетбол, бокс, күрөш оюндары өтүүчү залдар курулат. 200дөй көрүүчү үчүн дагы орундуктар курулуп, спорттук мелдештер өткөрүлөт. Ал эми спорт комплекстин жанына кичи футбол аянтчасы дагы курулууда. Спорт комплекстин курулушуна ушул жылдын 28-июнунда шаар мэрі Таалайбек Сарыбашев капсула салган. 31 декабрга чейин курулуш иштери толугу менен бүткөрүлөрү пландалууда. Бүгүн Таласта алгачкы улуттук көчмөндөр оюндары старт алат. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, турнир көк бөрү боюнча мелдеш менен ачылат. Жалпысынан программага улуттук спорттун 10 түрү кирди. Алар боюнча ар бир 7 облус жана Бишкек, Ош шаарлары өзүнүн курама командаларын түзөт. Ат оюндары Талас шаарындагы ипподром, күрөштүн түрлөрү ден соолукту чыңдоо борборунда жана тогуз коргоол оюну шаардын жанындагы интернатта өтөт. Мындан тышкары этно-маданий иш-чаралар уюштурулат. Эске сала кетсек, биринчи улуттук көчмөндөр оюндары бул дүйнөлүк турнирдин чакан үлгүсү. Бишкек шаарында кечээ Ак Элбирсти сактайлы аталышындагы алгачкы эл аралык кайрымдуулук марафону өттү. Ага жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баш болгон бир катар депутаттар катышты. Иш-чарада шаар тургундары, спортчулар Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүнөн Манас көчөсү менен Ала Тоо аянтына чейин чуркап өтүштү. Марафондун байге фонду 4,5 миллион сомду түздү. Топтолгон каражаттын 50% Ак Элбирсти сактоо боюнча глобалдык фондко жана Аларча жаратылыш паркына кошумча фото капкандарды сатып алууга жумшалат.